Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 17 июл 2025 жыл мен сіздерге болгону баасы $48,000 бағаланған, ремонту жакшы болгон сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө информация бермекчимин. Срочно сатка чыгып атат. Тех паспорту бар, суу, свет, газ, отопление бардыгы киргизилген, кирпичный дом. Ремонтунда көрүп атасыздар, жакшы, келип эле жашай бересиздер. Видеону аягына чейин сабыр кылып көрүңүздөр. Баасы жана эсим номери ошол видеонун экранында жазылып турат. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Бул спальный болуп атат. Бул жак болсо гостиный, балкону менен. Балкон кийин мындай пластик менен тосуп закрытый кылып койсоңуздар дагы болот. Баасы $48,000, анан кеми бар. И мынал жагы кухня. Кадимкидей эле чоң кухнясы бар, газ иштейт, отопление көрүп атасыздар бар. И санузелдер отдельно. Мага ошол жери жакта. Бирөөсү душ, бирөөсү ажаткана. Так, жакшы негизден. Жүрүңүздөр, эми келүү жолун түшүндүрөйүн. Азыр эми бул кайсыл жерде экенин деп ойлонуп баштадыңыздар. Дареги, мен турган жер тугандар, бул Южный микрорайону. Сатылуучу жанагы квартирабыз ошол 2 кабаттуу домдун 2-чи кабатында. Адреси болсо Латипжанов 11, кирпичный дом экен. Байкап атасыздарбы? Латипжанов 11 деп карта жазсаңыздар деле жакшынакай болуп чыгат квартирабыздын адреси. Так, Южныйга келесиздер. Южныйды билесиздер эми, шаарга жакын эле го. Южныйда 2 продуктовый магазин бар центринде, жанында аялдама бар. Ошол жактан эле арт тарапка 300 метр өтсөңүздөр, ошол мен турган жерге келип каласыздар. Ошол подъезд 2-чи кабат. Чыгыңыздар. Келүү жолун түшүндүргөнчү квартирага дагы келип калдым. Мен айткан подъездге кирип, 2-чи кабатка чыксаңыздар, ушул квартира сатка чыгып атат. 2 эшиги бар, бирөөсү темир, бирөөсү жыгач, ачып кирип келе бересиздер. Крышасы жабылган, суу өтпөйт. Мына потолокторунан эле байкадым. Бардыгы жакшы экен. Эң негизгиси тех паспорту бар. Азыр бул жак ажаткана, душ, кухня, зал и бул жак спальный. Спальныйдан баштап берейин. Аянты 48 квадрат метр. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар тугандар. Вообще кыжылат болбоңуздар. Мына радиаторлар орнотулган, айнек терезелери пластик. Квартира полусквозной. Эртең менен ушул жактан күн тиет. После обеда кечке мал кухня, зал тарапка тиет тугандар. Ылдый тарабы линолеум басылган. Дуалдары обои, потолоктору натяжной. Так, бул биринчи комната болуп атат. Эми жүрүңүздөр, чыгып калган комнаталарын дагы секин-секин көргөзүп берейин. Бул жак болсо зал. Мына линолеум, мындай топ-таза линолеум экен, жакшы. Дуалдары обои, потолоктору гипсокартон, лампочкалары жанып турат. И мына радиаторлар орнотулган, кийим илгичтери дагы бар, эшиктери пластик. Анан тондар, полусквозной дедим го, азыр саат 7-ге жакындап калды. Мына уже ближе к вечеру мынал жактан күн тийип турат. И бул жаган кийин пластик менен тосуп жакшынакай балкон кылсаңыздар болот. Тыпыйтып. Так. Лайктан басыңыздар тугандар, колдоо иретинде. Анан дос, тааныш, туган, урук, группа, бүт бар тарапка жиберип коюңуздар, алар дагы кирип көрүшсүн. Эми кухнясын өтөйлү. Мына гарнитур, мына суу, газ, вытяжка бардыгы каралган. Суунун напору жакшы. Вообще кыжылат болбой эле коюңуздар. И айнек терезелери пластик, мына отопление батарейкалары. Бул жакта болсо ошо холодильник барыңыздар билген. Бирок кухнясы чоң экен. Анча-мынча квартираларга караганда. Кээ-бирки домдордо билесиздерби, эски домдордо. Квартира өтө эле тар да, мындай кирсеңчи. Бул жерде кеңири, жеңелерибиз тамак кылат, акаларыбыз тамакты жейт мынал жакта. И мынал жагы душ, форточкалары бар, бардыгы сонун. Анан бул жагы ажаткана. Эми баасын айтайын. Канчага дей турган болсоңуздар, туруп турган эле. Мына лампочка күйүп калыптыр да, ажаткана. 48 квадрат метр. Өйдө тарапта полкалары дагы бар экен. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $48,000 деп жана эле айтып койдум. Анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Буюм тайымдарды эмнени көрүп аткан болсоңуздар калат бардыгы.
колдоо иретинде лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт баардык тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Эсимдин номери экранда жазылуу. Ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр.